Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен, ардактуу угармандар. Биздин сүйүктүү мекендештерибиз Жети Дубандын туш тарабында, күнөстүү Кыргызстаныбыздын Жети Дубанында бизди угуп жаткан баардык угармандарга жалындуу салам жолдойбуз. Уки радиосунун апалар мектеби долбоорунун атынан сиздерге, бизди угуп жаткан ар бир угарманга, автоунаасында кетип бара жаткан угарманга болобу, же үйүндө олтуруп бизге атайын кулак салып жаткан угарманга болобу, же Facebook баракча аркылуу бизге көңүл буруп көрүп отурган, түз эфир аркылуу бизди тыңдап отурган угармандарга болобу, ар бириңиздерге жалындуу ысык салам айтабыз. Биздин сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам. Ооба, бүгүн ошентип мына угармандар күздүн экинчи айы дагы соңуна чукулдап келе жатат. Күз аябай кооз, Зульфия эже, кандай дейсиз? Сапсары болуп, бүгүн мен жолдо келатып, автоунаада келатып, ушул көңүлүм ошол жалбырактарга бурулду да. Аябай ушунчалык табигаттын кооздугу, бир өзгөчө бир көркүнө чыгып калат го ушул күз айларында дагы. Түркүн түстүү дарактар, түркүн түстүү дарактардын түркүн түстүү жалбырактары өзгөчө көңүлүмдү бурду. Сапсары, алтын түстүү жалбырактар, кызыл түстүү, жашыл түстүү аралаш болуп өзүнчө эле бир мындай кайталангыс кооздуктуу картинаны жаратып калган экен да. Ушундай кооздукка бөлөнүп жаткан күндөрүбүздү бир эсте каларлык, көңүлүбүз өзүбүз үчүн, маанайыбыз үчүн бир эсте каларлык кылып өткөрөлү деген каалоону айткым келет. Эми эсте каларлык болгондо сөзсүз эле бир нерсе, окуя болушу керек эмес экен. Биз ошол жалбырактардын, кыскасы менин көңүлүм ошол жалбырактарды карап эле көтөрүлдү да эртең мененчи. Табигат ушунчалык кооз, биздин кыргыз жергебиз ушунчалык кооз деп. Темабыздан алыстабайлы, ардактуу угармандар. Кыскасы мына ушундай күздүн кереметтүү кооз күндөрүндө, кереметтүү кооз кечинде сиздер менен амандашып жатканыбызга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Бүгүн биз ошол кыжырдануу жана чыдамсыздык деген теманын айланасында сөз кылалы деп турабыз. Айта кетүүчү нерсе, ошол кооздук дагы, эрте эле айтып коеюн, жаратылыштын кооздугу дагы кыжырдануудан арылганга жардам берет экен. Кыжырдануу жана чыдамсыздык бүгүнкү темабыз, ардактуу угармандар. Түз эфирге 0312 91 19 19 сандар аркылуу байланышка чыгасыздар. Ал эми WhatsApp, Telegram аркылуу 0705 53 16 64 сандар аркылуу чыксаңыздар болот. Бүгүн болсо сиздер үчүн адаттагыдай эле мен, журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова кызмат кылмакчыбыз. Режиссерлук пультта биздин жакшынакай Айнара Маматкадырова. Ошентип кыжырдануу жана чыдамсыздык. Азыркы учурда кайда караба ушул адамдар тынымсыз аракетте, көп иштеп, шашып, колдору бошобой, үй бүлөсүнө, балдарына, эң жакын адамдарына көбүрөөк убакыт бөлгөнгө убактысы, мүмкүнчүлүгү жок болгон учур болуп калды го. Чыдамсыздык, шашуу, кыжырдануу бүт мындайча айтканда жер бетин ээлеп алгандай сезилет да кээде. Ушул көп иштеп, көп баягы убакыттын тардыгынан мунун натыйжасында адамдар аябай чарчап, эч нерсени көтөрө албай, чыдамсыз болуп, бат кыжырданып, бат ачууланып, өзүн токтото албай, чочундарга түгүл жакындарына дагы кайдыгер болуп, мындай тирүү мамиле азайып бараткандай сезилет да. Кандай дейсиз? Азыр деги эле бир бош адам жок го, кайда караба баары каякадыр шашып жүрөт. Ошол шашуунун натыйжасында жогоруда айтканыбыздай адамдар кыжырлуу, чыдамсыз болуп, ачууга көп орун берген учурлар арбын. Кайда караба шашкан адамдар, кайда караба кыжырданган адамдар. Шаарларда машиналар алдында светофордун жашыл жарыгы көөрү менен алдында турган машинага тынымсыз сигнал берип, ал бир ордунан кичине эле кечигип калса, жылбай калса, аны айланып өтүп, акшырая карап, болбойсуңбу деп шаштырып, кыйкырып, сөгүп салгандар дагы четтен. Урша кетишип, токтой калып, урша кеткендер канча, четтен табылат. Үйдө тамак убагында бышпай калса, дароо кыжырданып, дароо жаман сөздөр менен аялын сөгүп, атүгүл баары жогун көңтөрүп талкалап жиберген мырзаларыбыз деле четтен табылат, туурабы? Күйөөсү жумуш табылбай атса, же аял ойлогондой акча таппай, аялы каалаган нерсенин баарын алып бере албай калып атса, кыжырданып, күйөөсүн басынтып, чыдамы кетип, керек болсо ошол күйөөсүн чанып, ажырашып кеткен аялдар дагы аз эмес.
баласына сабак окутканда дейли, мисалы же үйдөгү кайсы бир жумушту жасатканда, бала баягы жай жасаса түшүнбөй жатса, ал күткөндөй жасабай жатса, чыдамы кетип кыжырданып болгон каарын баладан чыгарып кыйкырып уруп сабап, кыскасы кээде анын жүрөгүнүн үшүн алган, жүрөгүндө бир өчпөс так болуп кала турган жаман сөздөрдү айтып, башкаларга басынтып, башкаларга салыштырып басынтып урушкан апалар дагы арбын. Кыскасы, кыжырдануу менен чыдамсыздык азыркы учурда эң кеңири тараган жаман адаттардан десек болот го. Айсел, сен азыр ушинтип айтып атсаң, мурдакы заманда карап көрсөң, кыжырдангандарды көбүнчө картаң адамдардан байкачубуз да. Аларды карасаң дайыма мындай нааразы болгон апалар, аталар, жаштарда андай кыжырдануу мурда мындай мындай көп деле эмес болчу, мынчалык. Бүгүнкү күндө чындап эле карап турсаң, кыжырданган адамдар бул ар кайсы жакта, сен айтып атсаң азыр жанагынтип машинаны деле пипилдечип, уруша кеткен адамдар, маршруткага түшсө деле бири-бирин мындай түртө калып, уруша кеткендер, азыр чын эле кыжырданган адамдар тегерекчетибизде абдан көп десек болот. Эми кыжырдануу деген эмне? Бул кыжырдануу деген көрсө, бул биздин нааразы болгон абал экен да. Кичинекей эле нерсеге биздин, мындайча айтканда, адамдын реакциясы да. Эми ушул кыжырдануу каяктан келип чыккан десек, карап көрсөк, анда бул кыжырдануу деген бул адамдын реакциясы да. Бул мисалы үчүн бир нерсеге болгон, мындай кооптуу нерсеге болгон адамдын реакциясы да. Ошо кыжырданганда бизде мындай организмибизде бир нерселер болот да. Мисалы үчүн адреналин деген гормон бөлүнүп чыгат. Адреналин гормону болсо, бул эмне? Бул адреналин гормону бөлүнүп чыкканда деген адам же качыш керек, же чуркаш керек, же уруш керек да бирөөнү. Бул деген иш аракет да. Мисалы үчүн алдыбыздан бир карышкыр чыгып калса, биз эгерде ошол адреналин бөлүнүп чыкпаганда, биз анда карап тура бермекпиз карышкырды дагы, карышкырга жем болмокпуз. А бирок Кудай ушундай жараткан экен, бул адреналин бөлүнүп чыкканда биз же качабыз, же болбосо карышкырды чабабыз, же бир иш аракет жасайбыз, Ошол сыяктуу эле бул дагы кыжырдануу дагы ошондой иш аракет да, мындай туура эле реакция да булчу. Бирок ошол реакцияны убагында токтотуп калбасак, биз убагында өзүбүздү кармап калбасак, анда бул күчөйт экен да. Мындайча айтканда ачууланууга алып келет экен. Ушул нерсени табигый реакция дедик. Эми ушул табигый реакцияны биз контролдошубуз керек экен да. Ошол контролдо болгондуктан бүгүнкү күндө биз, мисалы үчүн мен өзүмдү эле алсам, бир учурларда мен ушул темага даярданып атып эстедим да. Биздин балдар кичинекей болгондо мен да бир учурда ушундай абал болду да менде. Балдарга кыжырданып, кыйкырып, анан байкасам, балдар дагы бири-бирине кыйкырып башташты. Ошондой абалды көрдүм. Анан ошондо мен токтотоюн дегенде, бирок мага токтонуш аябай кыйын болду да. Көрсө деген бул кыжырданууну биз нормалдуу нерсе катары кабыл алып эле, мындай өзүбүз менен өзүбүз иштебесек, бул күчөй берет экен да. Бул жанагы мисалы үчүн фитнеске барсак, биз тарамыштарыбыз, булчуңдарыбыз бекемделет дагы, анан мындай күчтүү бекем болот да. Ошол сыяктуу эле биз ушу кыжырдануу менен иштебесек, бул кыжырдануу деген күчөп отуруп, анан бул нормалдуу эле нерсе болуп калат экен да биздин жашообузда. Анан мен да балдарыман байкадым, балдарыма ушинтип кыйкырган учурда мен өзүмдү токтото албай, анан бир аз болсо эле кичинекей нерсеге эле кыйкырып баштадым да. Анан кыйкырып өткөндөн кийин өзүмдү жемелеп отуруп калам да. Эмне кылып атам мен ушундай жаман апамын, мен ушундаймын деген абалга. Бирок ушул абал мага аябай жакпагандыктан мен өзүм менен өзүм иштедим да. Отуруп алып эмне кылдым деп, анан ошо кыйкыргандан кийин сөзсүз түрдө отуруп алып иштеп, эмне себептен мынтип кыйкырып атам, эмне себеп болуп атат деп, анан себептерин издеп отуруп алып, балдар менен сүйлөшүп, алардан кечирим сурап, бирок андан кийин мен такыр кыйкырбай калдым деп айтпайм, бирок мен өзүм менен иштегенден кийин мен өзүм байкадым, ушул нерседен мен жеңишке жеттим да. Кыжырдануу деген бул биздин башкаларга болгон, алардын мындай жакпаган иш аракеттерине болгон биздин реакциябыз да. Анан кыжырданган адамдар карап турсаң, биз көп учурда башка бирөөлөрдү күнөөлөйбүз да. Сен күнөөлүүсүң мен ушинтип кыжырданганыма депчи. Бирок башка бир адам күнөөлүү эмес бул биздин кыжырданып атканыбызга. Бул деген биз өзүбүз эле күнөөлүүбүз да ошол кыжырданып атканыбызга. Канчалык биздин ачуубузга тийбесин, канчалык бизге мындай кыжырдантканга мындай түрткү бербесин, бирок биз бул жерден башка бирөөлөрдү күнөөлөбүшүбүз керек да. Бул жерден биз өзүбүз гана күнөөлүүбүз да.
биз көп учурда эмне үчүн кыжырданабыз? Биз көп учурда мисалы үчүн биздин эле мен өзүмдүн кемчилигимди башка бирөөдөн көргөндө мен ошол учурда кыжырданам да. Анан кыжырдануу бул адат деп да койсок болот да. Кыжырдануу мындай, эгерде мен жана айтып кеткендей кыжырдануу менен биз күрөшпөсөк, кыжырдаануунун үстүнөн иштебесек, анда сөзсүз түрдө биз кыйкырабыз же болбосо бир чаап салышыбыз мүмкүн ошол эле маалда, мындай өзүбүздү контролдой албай калабыз. Ошо кыжырданып аткандайчы контролдой албай, анан көп жаман иштерге барышыбыз мүмкүн. Анан ошол учурда контролдой албай калгандан кийин анан көп жаман нерселерди кылып алып, жаман сөздөрдү сүйлөшүбүз мүмкүн. Бирок кийин отуруп алып, анан ошол нерселердин баардыгына кийин уялышыбыз мүмкүн да. Мен көп учурда мен апалардан угуп калам. Мен деген балам деген уктап айтканда, аябай ушундай ачуум келип, ыргытып ийгим келди баламды депчи. Такыр мындай тынчтана албай айткандан мен баламды алдымдагы даже ыргытып жибердим деген учурлар болду да. Жада калса ыргытып жибердим. Анан ушунчалык балама кыжырданам, ачууланам. Анан ошол өзүмө келгенден кийин ойлонуп отуруп, анан мен эмне кылдым? Бир аздан карасам балам жашына кылып уктап атса, карап алып баламды, кантип мен ушинтип ушул балага кыйкырдым, кантип мен ушул баланы ыргыттым деп анан өзүмдү күнөөлөдүм дейт да. Мындайча айтканда кайра кийин өкүнүч келет да ошо кыжырдангандан кийин. Ооба, туура айтасыз. Угармандарга дагы бир жолу белгилей кетели. Биздин толкунга жаңы гана кошулган угармандар бар болсо, биз менен байланышка чыгыңыздар, ардактуу угармандар. Биз бүгүн кыжырдануу жана чыдамсыздык деген теманын айланасында маек куруп жатабыз. Түз эфирге телефон чалып бизге билдирүүсүн, биз менен байланышка чыгам, эфир аркылуу сүйлөйм, оюмду айтам деген угармандар үчүн 0312 91 19 19 сандары иштеп жатат. Ал эми WhatsApp жана Telegram байланыш каражаттарына билдирүү калтырууну каалаган угармандарга 075 53 16 64 сандары жардам берет. Так ошондой эле дал ушул маалда бизди Facebook баракчабыз аркылуу түз эфирден көрсөңүздөр болот, ардактуу угармандар. Биз сиздерден билдирүүлөрдү, ой пикирлерди күтөбүз. Эгер биз Зүлфия эже бул берүүдө мындай кыжырдануу деген туура эмес, чыдамсыздык деген туура эмес, андай кылбаш керек, андан арылышыбыз керек, бул балдарга терс таасирин тийгизет, бул айланадагы адамдарга терс таасирин тийгизет, ал үчүн биз өкүнүп калабыз деген ойду айтсак, угармандар, кээ бир угармандар айтышы мүмкүн, бул эч кимге жаңылык эмес депчи. Аны биз деле билебиз, биз деле ушундан арыла албай келатабыз, арылыш керек экендигин биз деле билебиз деп. Андыктан бул берүүдө кыжырдануу менен чыдамсыздыктын келип чыгыш себептери жөнүндө да айта кетпейликпи? Анын таасири, анын натыйжасы жөнүндө дагы биргеликте маек курсак болот деген ойдомун. Бул маселеге негизи ушул кыжырдануу маселесине психологиялык жактан, анан медициналык жактан карасак, кароо туура болот экен да. Психологдор баягы кыжырдануу деген эмне дегенге себептерди психологдун пикири боюнча кыжырдануу, ачуу, каар жана башка жаман сапаттар сыяктуу эле адамдын жашоосунда башынан бери эле келе жаткан нерсе деп жыйынтык чыгарышат экен. Бул адамзат пайда болгондон баштап эле келатат деп. Адамдар бири-бирине кыжырданышат, кандайдыр бир бул жаңыдан эле пайда боло калган же болбосо бул акыркы маалымат кылымында эле пайда боло калган бир жаман сапат эмес деп. Бул жаңыдан пайда болгон нерсе эмес. Аны түп тамырынан жок кылуу дагы кыйын деп айтышат экен. Бирок ар бир адам өзүнүн жашоосунда бул адаттан арылууга аракет кылса, натыйжасы сөзсүз болот. Эми арыла албайт экенбиз, баары бир болот, баары бир кыжырданасың деп жүрө берсек, анда өзүбүздүн жеке жашообуз үчүн кесепети жаман. Ошондуктан ар бир адам өз жашоосунда арылууга кээде болот го, адам уйкусу канбай калса деле кыжырданганчы. Эртең менен уйкусу канбай калган адам, эми бала деле, чоң киши деле, карыган киши деле ошол уйкусу канбай калса кыжырданып, ачууга орун берип, бирок ар бир адамдын канча убакытка кыжырданары же кыжырын токтотуп калуу мүмкүнчүлүгү дагы көп факторлорго байланыштуу болот экен. Мисалы үчүн, эми анын эмнесине кыжырданып атасың, аны токтотуп эле койбойсуңбу же кыжырданбай эле койбойсуңбу деп эч кимге мындай чек коюп же болбосо монтип эле кыжырданбай койсок болот деп үйрөтүү дагы мүмкүн эмес экен да. Бул ар бир адамдын өзүнүн жашоосундагы факторлорго. Мисалы, инсандык сапаттарына доо кеткен адамдар жакындарына кыжырданса, ал узакка созулат экен. Анан калса кыжырын, ошол каарын чыгарып алганда, ошол кайсы бир адамдан, жакын адамдан кыйкырып же ошо болгон кыжырдануусун чыгарып, чаапкысы келсе чаап же болбосо кыйкырып ушундай кылып алса, ал жыргап кубанып калышат экен. Себеби эмоционалдык абалы жеңилдей түшөт өздөрүнүн.
ушундай себептер болот экен. Бирок баса белгилей кетүүчү нерсе бул инсандык сапаттарына доо кеткен адамдар, мындайча айтканда акыл эсине бир аз доо кеткен адамдар, психикасына доо кеткен адамдар. Ошондуктан мен болот экен чыгарып алсам жеңилдеп калышым үчүн бул керек экен деп эч кимибиз ойлобой койгонго аракет кылалы. Кээ бир улгайган адамдардан дагы жогоруда сиз айта кетпедиңизби, кыжырданууну көп байкоого болот депи. Жаш курак өзгөргөн сайын дагы адам эмоционалдык жактан, психологиялык жактан туруксуз боло баштайт экен. Бир кары адамдар көбүбүз эле билебиз го, отуруп алып, ай муну эмне кылган жоксуңар, тиги эмне минтип жатат, ой мынтип койсоңор болот деп бар жогуна кийлигишип, бул эмнеге эле наалый берет, эмнеге эле кийлигише берет деп жаштар жаман көрүшөт, же болбосо келиндер, мисалы кайненем эмнеге эле бар жогуна кийлигише берет. Көрсө, убакыт өткөн сайын, жаш курак өзгөргөн сайын адамдын эмоционалдык жана психикалык абалы дагы туруксуз боло баштайт экен. Ошондуктан бул дагы бирден бир себеп экен. Ошол каардануунун, кыжырдануунун келип чыгышыначы алардын дайыма эле ушу наалып нааразы боло бергендигинин себептери. Тилекке каршы жогоруда сиз башында белгилей кеттиңиз, жаштар арасында дагы кыжырдануу көп кездешип атат деп. Бул социалдык, экономикалык өзгөрүүлөр дейбизби, маалыматтын көптүгү, баарына үлгүрүшүм керек. Азыркы учурда жаштар ушундай го, мисалы үчүн мен англис тилин да үйрөнүшүм керек, мен бийди да үйрөнүшүм керек, мен башканы да, мен чет өлкөгө барышым керек, мен тышкы келбетиме идеалдуу болушу керек. Кыскасы мен спорт менен да машыгышым керек, мен музыкалык инструменттерди үйрөнүшүм керек, мен баардык жактан кандай десем бир идеалдуу болушум керек, эч кемтиксиз болушум керек деген азыркы учурда ушул учурдагы жашоого мүнөздүү темп болуп калды го, ошолчу. Же болбосо ата-энелер сен ушунун баарын кылышың керек деп балдарын канча бир ийримдерге берип коюп, мындан жетелеп тияка алып барып, тигинден жетелеп буяка алып барып, ары бери эле ушинтип жашоосу баягы ушунчалык бир, мындайча айтканда жашоосунда бир бош орун жок болгон учурлар болот го. Мына ушундай жашоо темпи дагы организмдин чындыгында адам баласынын организминин психикалык жана биологиялык мүмкүнчүлүктөрүнө туура келбейт экен. Адам анчалыкка чыдай албайт экен, мындайча айтканда, жөнөкөйлөтүп айтканда, анча нагрузкага, анча күчкө адам баласы чыдай албайт экен. Ошондуктан ал үчүн адамдын потенциалы бир адамдыктан да бир жогорураак болуш керек экен да. Мындай адамдын өзүнүн бир потенциалы бир башкача болуш керек экен. Эгер ошолордун баардыгын батырыш үчүн жаштар мындай көп кыжырданат десек болот. Себеби маалыматтын көптүгү, алар баарына үлгүрүшүм керек. Бул калды, эми бияктан чыктым, тигиге барам, андан кийин буга барам. Орто жолдо телефондогу байланыштар, сүйлөшүүлөр, азыр убакытты алган нерселер абдан көп го. Баягы алаксыткан нерселер абдан көп. Ошондуктан ушунун баарысына анын психикасы, психологиясы жана ошол биологиялык мүмкүнчүлүктөрү дагы мындайча айтканда ошонун баары батпай калат экен дагы. Балада, жаштарда кыжырдануу көп болот экен. Ошол адам кыжырданып, нерви чыңалып чыгат деп атабыз, ошол учурда анын психикасына эмне болот дегенде психологдор мындай деп жооп беришет экен да. Кандайдыр бир нерсе же кимдир бирөө бизди кыжырдантканда, жана сиз айтпадыңызбы, адреналин гормону бөлүнүп чыга баштайт. Ал бизди болушу мүмкүн болгон коркунучка даярдайт. Мисалы үчүн ит чыга калды, мен ушул мени каап алышы мүмкүн деген коркунуч пайда болот. Ошондон сактанууга аракет кылат. Бирок ошол адреналин гормону мындай адамга коркунучтуу болгон дагы жактары бар экен го. Эгер көбүрөөк дозада бөлүнүп чыкса. Эгерде ал ашыкча көп бөлүнүп чыкса, анда кан басымынын көтөрүлүшүнө алып келет экен. Анан башты оорутат, жүрөктү айлантат, уйкуну бузат деп жыйынтык чыгарышыптыр. Бул чындап эле. Мисалы үчүн бир нерсеге катуу кыжырдансаң, жүрөгүң лакылдап чыгат го. Же бирөөгө бир нерсе айткың келип айта албай ушундай кыжырданып турсаң, жүрөгүң катуу лакылдап согуп чыгат, башың ооруп чыгат, кан басым көтөрүлөт. Мисалы үчүн жана кээ бир адамдар уруша кеткенде, катуу кыйкырыша кеткенде, кыжырдануунун аркасында инсульт болуп калган учурлар болот. Же болбосо өзүн кармана албай давлениясы көтөрүлүп кеткен учурлар болот. Ошондуктан биз ошол адреналин гормонубузду дагы бир керектүү өлчөмдө гана бөлүнүп чыгышына жол бергенге аракет кылышыбыз керек экен да, өзүбүздү сакташ үчүн, өзүбүздүн ден соолугубузду тобокелдикке салбаш үчүн, өзүбүздүн өмүрүбүзгө, ден соолугубузга коркунуч келтирбеш үчүн биз ушул нерселерден сактанышыбыз керек. Муну өзүбүз деле байкасак керек, Ошондой кыжырданганда организм жөн эле кыжырданып анан токтоп калбайт да. Организмде бир кандайдыр бир нерселер болот. Башың ооруп чыгат, көзүң ооруп чыгат дегендейчи, жүрөгүң лакылдап чыгат. Анан бул кыжырдануу адамдын мүнөзүнөн да болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар мындай өмүр бою эле кыжырданып жүргөндөй да. Мүнөзү ошондой.
биологиялык фактор деп коебуз го. Биз негизи адам баласы психосоциалдык жандар деп коет экен бизди. Андыктан дененин абалы өтө маанилүү экен биз үчүн. Эгерде уйкубуз канбай калса же аябай ачка болуп турсак, анда кыжырдануу сөзсүз болот экен. Ошондуктан күйөөлөр баягы жумуштан келгенде үйдө тамак болбой калганда ачуулангандыгынын, кыжырданып кеткендигинин себеби ушундан экен да. Биз адамбыз, психосоциалдык жандарбыз. Демек, денебиздин абалына баш ийебиз. Ачка болуп кетсек, тезирээк тамак жей калбасак кыжырданабыз дегендей. Ошондуктан үйдө отурган аялдарга, үйдө күйөөсүн күтүп, же болбосо бала бакырасын күтүп отурган апалар ушул нерсени эске алып, күйөөм жумуштан чарчап келгенде тамагы даяр болсун. Бир жөн эле бир каприздерден улам эмес экен, Адам ачка болгондо, биологиялык фактор бул, ачка болгондо демек кыжырданат. Ал мени жаман көргөндүктөн же болбосо мени сөзсүз эле мага кыжырданып эле мени ургусу келип, урушкусу келип тургандыктан эмес. Анын организми ошол нерсени талап кылат, Кыжырдануу организминде пайда болот. Эгерде жолдошуңуздун ушундай мамиле кылышын каалабасаңыз, анда эртерээк тамакты убагында даярдап, көңүлүн жай кылып, ал өзүңүз үчүн дагы пайдалуу, жолдошуңуздун ден соолугу үчүн дагы пайдалуу деп айта кетпейлиби? Ооба, өтө маанилүү информация. Сен азыр айтып атсаң, мен өзүмдү эстеп кеттим да, жакында мындай болду да. Мен эртең менен 5-те туруп, дайыма, анан кечинде бир аз кечирээк жатып, анан кечки иштеп, ушундай бир абалда болдум да, канча акыркы 3 айда. Эртең менен дайыма эрте турам, кеч жатам, анан дагы балдарга көңүл бөлүш керек, ортодо дагы иштеп, аябай чарчагандыктан акыркы күндөрү байкасам, балам бир кичинекей эле келип, апа деп мындай өзүнүн каалоосун айтып атса эле, мен кыжырданып баштадым да. Мен мындайча айтканда үнүмдү бийик чыгарып, балама байкап калдым да, ошо үнүмдү бийик чыгарып урушуп атканымды. Анан ошондо өзүмдү карап отуруп, эмнеге мен акыркы күндөрү балама мындай үнүмдү бийик чыгарып атам деп анализ жүргүзүп көрсөм мен чын эле уйкудан калып, эртең менен эрте туруп, кечинде кеч жатып, анан чарчап калгандыктан дагы менин мындайча айтканда нерв көтөрө албай, ошол нерв чыңалууга алып келип, анан балам жөнөкөй эле бир сүйлөп жаныма келсе эле мынтип кыйкырып же укпай калса, экинчи жолу кайра сураса кыйкырып жооп берип баштаптырмын да. Мен сен айтып атсаң, мен туура ошондой болдум да. Анан кийин психологиялык фактор, биз биологиялык факторду айтпадыкпы, баягы өзүбүз дене ошону талап кылган, дене өзүнөн өзү, организм өзүнөн өзү ошол кыжырданууну чыгарган учурларды. Андан сырткары ушул кыжырданууга психологиялык факторлор себеп болот экен. Бул кээ бир адамдарда мүнөз катары дедик, тактап айтканда тигил же бул абалды өзгөртүү үчүн кыжырдануу мындай адатка айланып калат экен, Өзүңдүн эмнени каалап жатканыңды айта албай, кээде болот го мындай бирөөгө үстөмдүк кылса дегендейчи, анан ал айткысы келет, ушундай бир чыгаргысы келет. Сен эмнеге мага мындай мамиле кылып атасың, мага мунун жаккан жок, мен муну кылбайм же болбосо муну кылгым келбейт, мен каалабайм деген нерсени айткысы келет. Жан дүйнөсүндө ошону кыйкырып айтып атат, бирок тышынан айта албайт. Себеби кимдир бирөөнүн баягы кол алдында деп коелучу, кол алдында кимдир бирөөгө көз каранды. Бир жолу мындай окуя болгондо, менин эжемдин үйүндө эжем мындай тартип койгон экен балдарыначы. Ким эмне баягы идиш аяк колдонсо дагы өзүңөрдөн кийин чайкап койгула. Кашык колдоносуңарбы, чыны колдоносуңарбы, тарелка аласыңарбы, баягы тамак салып, сабактан келгенден кийин ар ким өзүнчө тамактанган учурда эмне колдонсоңор дагы жууп, анан ордуна койгула дегенчи. Анан кийин баласы ошентип баарын тазалап жууп коюптур. Анан менин байкем барып, бир чыныга чай ичип туруп, анан ичине кашыгын салып коюп койгон экен да. Анан байкем эми улуу да, тиги эжемдин баласынын тайкеси болот да. Анан бизде баягы улууларга каяш айтпоо деген бар го. Анан баягы бала өзү жыйнап койгондон кийин караса эле кайра эле баягы кир чыны менен кашык турат дейт. Анан кашык турат. Анан кийин баягы айта албайт да. Муну жууп койсоңуз болмок, жууп коюшуңуз керек болчу да деп айтайын дейт. Ичинен айтып атат да, эмнеге жууп койбойсуз депчи, ички дүйнөсүндө кыйкырып атат. Мен жаңы эле жыйнадым биякты, жууп койбойсузбу деп айтайын дейт, бирок ал улуу айта албайт. Ошондуктан ал барып туруп баягы кашыкты монтип толгоп салыптыр дейт. Анан байкем айтып атпайбы кийин, ошол кашыкты кантип толгоп салганын билбейм дейт. Анан мен ошондо түшүндүм дейт, ал аябай кыжырданган экенин дейт да. Ошол сыяктуу баягы ичиңдеги каалап жаткан нерсеңди айта албай калсаң, ичиңдегини бөлүшө албай калсаң, ошол кыжырдануу пайда болот экен да.
түнттүк, кимдир бирөөнүн бийлиги астындагы абал, жана жогоруда айтпадыкпы, мисалы үчүн бир нерсени айткың келет, бирок ал сенин директоруң дегендей, же болбосо чоңуң, аныкы туура эмес болсо деле сен айта албайсың дегендейчи. Ушундай абалдагы баягы жүрөктү дүкүлдөтүп, эмнеге ушуну билбейт, эмнеге ушуну кылбайт деген баягы ичиңдеги нааразычылыктан улам кыжырдануу пайда болот экен да. Бул психологиялык фактор. Аны өзүңө өзүң туура баа бере албоо. Мен ушундаймын да деп, мисалы, мен дайым эле кечигип жүрөм, же болбосо дайым эле мен кийимимди булгап алам дегендейчи. Мисалы үчүн тамак жеп атып мен тамызып алам. Өзүңө кыжырдануу да, бул ушунун баары кыжырданууга алып келе турган сапаттар. Эми тамызып алсаң эмне экен? Кийинкисинде абайлап акырын, же болбосо бул жериңе салфетка коюп алып же дегендейчи. Анан тамызып албасам экен деп уланба, өзүңдү карай берип, кайра эле ошол кемчиликке туш болосуң да. Анан мындай, эми тамызып алсам эмне экен? Башкасын алмаштырып алам, же болбосо жумушка барганда тамызып албаш үчүн абайлап жейм. Анын эмнеси бар экен дегендей баягы өзүңдүн бааңды көтөрүш керек экен да, өзүңдү ашыкча басынта бербөө, өзүңдү ашыкча кемсинте бербөө. Себеби ошонун баары психологиялык жакка зыян келтирип, баягы кыжырданууга себепкер болот экен да. Анан жана социо-маданий факторлор деп коет экенбиз. Алар өтө көп, социалдык, маданий факторлор. Бул коомдогу ролуң, абалың, статусуң, сен бирөөгө канчалык деңгээлде көз карандысың, үй бүлөлүк жашооңдун оордугу. Мисалы үчүн үй бүлөлүк жашоосу оор адам бирөөлөр жардам берсе дагы өзүн аябай жаман сезет, басынып, корунуп, мен ушундай абалдан качан чыгам, мен эмнеге ушундай, анан ичкиликке берилет, ичинен өзүн өзү жейт, ичип алып бирөөгө кыжырданат, өзүнүн баягы жан дүйнөсүндөгү нерсени туура багытта чыгара албагандыктан ал жан дүйнөсүндө кыйналат го. Материалдык кыйынчылыктар, мунун баары сөзсүз кыжырдантат. Мисалы үчүн бир жамгырда үшүп кетип баратсаң, курткаң жок болсо дейли, качанка чейин ушинтип мен үшүп жүрө берем, качанка чейин бир нормалдуу кийим сатып алганга жетерлик акча иштеп таба албайм деген нерселердин баардыгы эле кыжырданууга алып келет экен. Бул нерсени түшүнүүгө болот. Ошондуктан өзүңдү баягы адам өзүн анализдеш керек. Мен эмне себептен кыжырданып атам? Ушул мага пайдабы? Мисалы үчүн кыжырданып эле баягы өзүңдү жеп эле мен жетишерлик акча таппайм дей берсең, акча өзүнөн өзү пайда болуп калбайт да. Бирок кыжырдануу менен адам өзүнүн ден соолугуна зыян келтирип атат. Ошол учурду ойлонуп дегендей, өзүңдү токтотконго аракет кылып, аны кантип токтотууга болот, кантип бул нерседен арылууга болот, бул жөнүндө да кеңештер уктуруубуздун алкагында айтылат. Ардактуу угармандар, биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Биз маегибизди улантабыз. Кыжырдануу, сен азыр айтып атсаң, мындай чайникке салыштыргым келип кетти да. Жана газдын үстүнө чайникти коюп чай кайнатат эмеспизби? Анан ошол газдын үстүндө турган чайниктеги суу эмне болот? Ысып отуруп, анан ичинде кайнап чыгат. Кайнагандан кийин буу чыгат. Анан биз жана сен айтып кеттиң го, ар кандай адамдар болот депчи. Кээ бир адамдар мындай ачык, шайыр, мындай адамдар болот. Алардын эмоцияларын баары сыртындагы адамдар, алар деген тез эле ошо эмоциясын ачуусу келгенде алар деген сыртка чыгарышат дагы, ачууланышат дагы, анан эмоциясын чыгарып алышат, терс эмоцияларын. А кээ бир адамдар бар, жанагы чайник кайнап атканда буу чыкпасын үчүн капкагын жаап коет дагы, мынтип бууну чыгарбай капкагын жаап коем деп ойлойт. Бирок бул адамдарда бомбага салыштырсак болот да, жанагы жай мындай убакытка коюп койгон бомбалар бар го. Бирок алар убагы келгенде жарылат, Ошондой адамдар бар, ичине катып жүрө берет. Мисалы үчүн үйүнө келсе, аялы тамак даярдабаса, унчукпайт, бир күн унчукпайт, экинчи күнү унчукпайт, жүрө берет, анан бир күнү анан аябай жарылганда, анан аялы түшүнбөй калат, эмне себептен. А бирок күйөөсү жана антип айтпай жүрө берген, кыжырды. Мисалы үчүн ошо кыжыры келген нерсени айтпай жүрө беришет, күнү түнү жүрө беришет дагы, анан бир күн болбосо бир күн жарылат. Мына ошол чайникке да окшоштуруп кеттим да мен азыр негедир. Анан ошол негизи ошол зыянда ичке катып жүрө бергенчи, ошо эмоциялар чыкпай калган. Мынтип карап көрсөң, жанагы эмоцияларын кыйкырып, дайыма ушинтип кыйкырып чыгарып алган адамдардыкы дагы ден соолугуна зыян. Ал эми жанагынтип ичке катып жүргөн дагы зыян да. Сыртка жанагынтип кыйкырганда, адреналин көп бөлүнүп чыкканда ден соолугуна зыян, инфаркт болуп калышы мүмкүн, сен айткандай. Жанагындай давлениясы көтөрүлөт ошол убакта.
ошондой адамдар көп жашашпайт да. Мындайча айтканда ошол учурда дагы кортизол гормону дагы бул стресс гормону деп коет. Стресс гормону бөлүнүп чыкканда дагы көп учурда аялдар мен семирип кеттим, мен арыктай албай атам деп фитнеске да барышат, бирок бул жардам бербейт. Фитнес да жардам бербейт. Эмне себептен? Анткени деген кортизол гормону көбүрөөк бөлүнүп чыкканда ичтеги майлар пайда боло баштайт да. Бул организмде ушундай жайгашканда булчуңдардан майларды алат дагы. Анан ошол учурда бул адреналинди айтып кетпедикпи, же кач же болбосо ур деген бир иш аракет депчи. Анан ошол майлар бөлүнүп чыгат могу булчуңданчы. Анан ошол иш аракет болбосо же качпаса, жанагы майлар эч жака кетпейт дагы. Анан ошол майлар толуп отуруп ичке чогулат, же болбосо жүрөктөгү жанагы кан тамырларга жабышып калат дагы. Анан жүрөктүн мындай кан тамыр оорулары да пайда болот да бул жерденчи. Ал эми жанагы ичине катып жүргөн адамдар болсо, булар болсо катып жүрө берет, анан бир күнү жана бомба жарылат дебедикпи? Бомба жарылганда же адамдарга дагы бул кыйкырып же жаман нерсе кылып уруп алышы мүмкүн, уруп сабашы мүмкүн, же болбосо ал нерсе ичине катып жүрө берип, анан бул психосоматикалык ооруларга алып келет да. Көп адам оорулуу болуп калышы мүмкүн ошол нерседен дагы. Кыжырдануу баягы психикалык көйгөй болуп саналган учурлар дагы болот экен да. Ушул нерсеге да токтогула кетпейликпи? Анын белгилери кандай болот дегендей. Себеби мындай эмнеге кыжырданып атканыңды өзүң билбеген учурлар болот го. Көбүнчөсү ушундай го, Ооба. Эмне себептен? Жөнү жок эле ачуулануу, Биринчиден, жөнү жок эле эмнеге кыжырданып атканыңды өзүң билбейсиң. Кээде ушундай акыбал болот го. Бир туттугуп ойлатам деп, ичим эле туталанат дегендейчи. Көбүнчө аялдарда кездешет бул нерсе. Эмне жетишпей атканын өзү билбейт. Үйү жылуу, баары бар дегендей. Бирок бир нерсе жетишпейт. Анын бир нерсе кылып чыгарбаса кыйналат, ыйлайт, өзүнөн өзү кыжырданат. Бирөө суроо берсе кыйкырып жооп берет. Жана сиз айткандай, күйөөсү келип бир нерсе айтса кыйкырат, баласы келип бир нерсе айтса кыйкырат, бирөө бирденке десе ыйлай берет дегендей болот го. Ушул психикалык көйгөй болуп саналган учурлардын катарына кирет экен да. Анан көп нерсеге кыжырдануу да болот экен. Мындай кээ бир адамдар болот го, деги эле эч нерсени жактырбаган, ар нерсеге кыжырдан. Иши кылып эле. Бул эмне бул жерде турат? Ордуна койбойсуңбу? Бул эмне мынтип тиги сууну толтура набирать этип койгонсуң? Азыраак албайсыңбы? Эмнеге аз алып койгонсуң? Көбүрөөк албайсыңбы? Эмнеге мындай самын алдың? Эмнеге мындайын алган жоксуң? Эмнеге арзанын алып алдың? Кымбатыраагын албайт белең деген сыяктуу болбогон эле нерселерге кыжырдана берүү. Андан сырткары адам кайсы бир объектти карап алып эле кыжырдана берет экен да. Мисалы үчүн жакында мен бир инимдин үйүнө бардым. Анан ал келиним тамак жасап атат. Анан тамак жасаган казанын дайыма көрөм да. Таптаза. Деле бир эч качан тамак жасабагандай, жаңы сатып келгендей таптаза да. Анан сурап атпаймынбы? Бул сен дайыма жышып турасыңбы? Ар бир тамак жасаган сайын жышыйсыңбы десем, ооба, ар бир жуур да, жанагында каражаттар менен жууп жалтыратып коет экен да, кыскасычы. Таза адам экен. Таптаза. Анан кийин деп мен сенден үлгү алыш керек экен деп койдум десем айтат. Биз жайында жайлоого бардык дейт. Анан ал жакта тай жебистикине бардык дейт. Анан кайнене тараптан тай жебистикине бардык дейт. Ал болсо ошо жайлоодо сүт саап, анан сүттөрдү бышырат го. Сүттөрдү тартып бышырат экен. Көп өлчөмдөгү сүттөрдү саап, тартып, каймагынка тартып, анан кийин бир 20-30 литрдей сүттү бир бышырат экен дейт да. Анан дагы ар жакта толтура сүттөр бар да, улам арты артынан. Анан баягы 20-30 литр сүттү бышыргандан кийин эле ичин бошотуп эле казанды көтөргөн боюнча тиги сууга жөнөйт экен. Ал тоонун суусу, шаркырап аккан туптун ошо жака муздак сууга барып алып эле баягы казандын ичи тышын жышып жуйт дейт. Анан кайненем урушту дейт. Ай, баардык сүтүңдүн баарын бышырып алып эле андан кийин жуубайсыңбы? Десе, жок, ушинтип жуубаса төөнө тартат. Бир себептер, кандайдыр бир себептер да. Анан кийин себептерин айтып эле ар бир жууган сайын эле көтөрүп барып тышынан бери жуйт дейт. Эми андай көп кездешпейт го. Адатта казандын ичин жууганыбызга ыраазы болобуз дегендейчи. Анан ал тышынан бери жалтыратып жуйт дейт. Анан кийин улам ошентип тазалай берет экен дейт. Улам эле бир 2 күндүн биринде төшөктөрүн баягы кийистерин эшикке алып чыгып тарсылдатып, күүп, тазалап, мизилдетип, жыйнап эле ушинтип турат экен дейт. Анан жанагындай жууп тазалоочу каражаттардан аллергиясы бар экен дейт. Бирок ошондуктан ал жанагы кадимки эле кир самынды алып, кир самын менен эле баары жогун жышып, мизилдетип жүрөт дейт да.
Анан аны бирденке бир желе жери сарала же карала көп болуп калса кыжырданып турат дейт да. Ушул нерсе жана мен айтпадымбы, кайсы бир объектти карап алып эле кыжырдана берүү, тигил же бул буюмга мискейин карап алып кыжыр кайра жышып жуупчу. Эми бул балким жакшы, бирок анын канча убактысы анан ден соолугу кетип атат. Ошол агын сууга алып барып алып аны жышып, эми аны баардык сүттү бышыргандан кийин деле жууса болот. Сөзсүз эле казандын түбүн тышка жууш зарылбы, зарыл эмеспи билбейм. Отко асылган баягы түрү отко, мындай отун жагып жагылган отко бат асылган казанда бат көп болот го. Ошондуктан ушундай дагы бир кыжырдануунун түрлөрү бар экен да. Биздин TikTok аркылуу бизге келген менин кыжырым тез келет, кантип күрөшсөм болот деген суроосун жазыптыр Нурбек аттуу угарманыбыз. Сизге чоң рахмат Нурбек. Биз ошо берүүбүздүн акырында мына азыр кыжырдан кантип арыла башташ керек экендигин сөз кылабыз. Эмнелер буга себеп болорун, кантип арылуу керек экендигин, чыгуу жолдорун кантип көрүү керек экендигин мындан аркы бөлүгүбүздө айтып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Биринчи кезекте ушул кыжырдан кантип арыла баштоо керек, угармандар күтүп ачышса керек, кантип арылабыз деп. Биринчи кезекте денеңди башкара билишиң керек экен, денени токтото билиш керек. Кыжырдангандан кийинки реакциялар, кыймыл аракеттер дене аркылуу чыгат эмеспи? Мисалы үчүн кыжырданып ыргытып жиберүү, жана сиз айткандай, кыжырданып чаа берүү, чаап жиберүү, кыжырданып тытып салуу, кыжырданып сындырып салуу деген сыяктуу белгилер менен коштолот. Ошол эле нерсе жеңилгенден кийин гана ойлор, эмоциялар жөнгө салына баштайт экен акырындап. Демек, биринчи кезекте ошол ыргытып жибергенди, чаап жибергенди, тытып салганды, сындырып салганды токтотуш керек экен да. Ошондо баягы эмоциялар жөнгө салына баштайт. Алгач өзүңдүн кыжырданып жатканыңды, мунун кереги жок экенин, мунун башкаларга дагы, өзүңө дагы зыян экенин баягы кулагыңа күмүш сырга дейт го. Ушундай түшүнүп кабыл алышыбыз керек экен да. Мен кыжырданып жатам. Мунун кереги жок. Мунун мага дагы, ага дагы пайдасы жок деген нерсени биринчи кезекте. Анан кыжырдануудан арылууга жардам берген ыкмалар болот экен. Мен айта кетейин, андан кийин сиз дагы бөлүшөсүз. Муздак суу жакшы жардам берет деген ойду айткым келип атат. Баягы ушундай бир ачууланып, жүрөгүң лакылдап ушинтип баштаганда, жосо бир ыйлап алганда, буркулдап, ичиңден кайнап ушундай болуп аткан учурда барып бетиңди муздак сууга жууп, колуңду муздак сууга жууп, же болбосо колуңду муздак сууга баягы агызып тосуп туруу, же болбосо муздак аба сыртка чыгып, мисалы үчүн үйдө бир нерсе кыжырданып атса, сыртка чыгып муздак абага, бир өзүңдү сергите турган салкын абага чыгып сейилдөө, демиңди ичиңе ката туруу, кармана туруу, мына ушунун баарысы ошол учурдан арылууга жардам берет экен. Анан көңүлдү башкага буруу экинчи орунда. Көңүлдү башкага буруу. Бир нерсе кыжырыңызды келтирип атса, мисалы жумуш таппай атам деген нерсе сизди кыжырдантып атат. Качанга чейин жумуш таппай атам, качанга чейин жумуш таппайм, эмнеге ушундай дегенде, эгер жакшы көргөн адамыңыз болсо аны кучактаңыз деген дагы сунуш бар экен. Жакшы көргөн адамыбыз бар, ар бирибиздин, Кудайга шүгүр болсун ылайым. Ошол балабыз, мисалы үчүн жолдошубуз дегендей, балабыз дейличи, балабызды бекем кучактап, ушул балам бар менин жашоомдо деп, мени кубанта турган нерселер бар. Мени сөзсүз эле ошол ишим азыркы учурда ишим жок болуп аткандыгы үчүн мен кыжырданып, өз ден соолугума дагы, айлана чөйрөдөгүлөргө дагы зыян алып келишим зарыл эмес. Мен ушул балам үчүн өзүмдү токтотушум керек. Баламды мен келечекте дагы бутуна тургузушум керек. Ошого мага ден соолук керек деп ошолордун баарын ойлонуп, балаңызды эркелетип, жыттап, жакында бир баягы тааныш бир келин айтат да, курбу болуп кетебиз. Үйүндө көйгөйлөр жөнүндө айтып атып, анан кечинде мага балдары менен кучакташып, 3 баласы бар, 3өө менен кучакташып түшкөн сүрөтүн салып жибериптир. Бирөө биягынан, бирөө мойнунан, бирөө башына чыгып алган, ушинтип 3 баласынын курчоосунда отурат да, анан кийин менин пазлдарым деп жиберип коюптур. Анан биз ушинтип кучакташып калсак эле жашоо жакшы жагына өзгөрүп кетет дейт да. Баягы көйгөйлөрүмдү, мени кыжырдантып аткан, мени ачуулантып аткан нерселердин баары унутулуп эле ушул балдарым мени сактап калат ошондой учурдан дейт да. Ушулар менен кучакташып, ушулар менен жытташып бир калганда эле көйгөйлөрүм унутула түшөт дейт.
Бул дагы баягы кыжырдануудан арылууга жардам берген ыкманын катарына кирет экен, чындап эле. Анан кээ бирлер сыртка чыгып жаныбарлар менен алектенишсе, мисалы үчүн мышыгын сыласа, күчүгүн сыласа, балдар жакшы көрөт го мышык күчүктү сылаганды. Же жөжөлөрдү болсо, коён, козу сыяктуу, кулуун сыяктуу бир сүйкүмдүү жаныбарларды өзүм жакшы көрөм. Мейли ат болсун, сүйкүмдүү жаныбарды сылап, алаксып, ошого чөп берип, жем берип дегендей, тарап деген сыяктуу ушинтип алаксаса дагы жакшы жардам берет экен. Андан сырткары эгерде шаар жеринде жаныбарлар жок дегендей, балким жаштар азырынча бир сүйүктүү аябай жакын адамы жок болсо, эгерде ал музыканы сүйсө, анда наушникти тагыңыз дагы сүйүктүү музыка дүйнөңүзгө сапар алыңыз деген кеңешти бермекчи. Себеби музыка дагы адамды айыктырат го, музыка адамдын ойлорун тазалайт. Кыскасы бир сөз менен айтканда, сүйүктүү ишиңе киришип кетүү дагы кыжырдануудан куткарат экен. Дагы чыгуу жолдору бар. Бул жана айтпадыкпы, мүмкүн жакшы уктабай жаткандырсыз, убагында укташ керек да. Негизи саат 10дон баштап эң жакшы уйку бул 10дон баштап экен да, түнкү 10дон баштап. Ошо түнкү 10дон баштап мелатонин гормону бөлүнүп чыгат да. Бул деген серотонин кубанычтын гормондорун бөлүп чыгаранга жардам бере турган гормондор да. Ошол мелатонин гормону аябай маанилүү да биздин организмге. Анан уктап атканда дагы биз бөлмөнү караңгылатышыбыз керек. Бир аз жарык тийсе эле мелатонин гормону жакшы бөлүнүп чыкпай калат да. Ошо себептен убагында уктап, убагында турганда дагы адам көп кыжырданбайт. Анан эгерде көптөн кыжырданып атсаңыз, анда сиз отуруп анализ жүргүзүп көргөнүңүз жакшы да. Эмне себептен кыжырданып атам? Эмне ушул мени кыжырданткан, эмне болуп атат? Эмне себептен деп өзүңүз отуруп алып анализ жүргүзүңүз, эмне менин кыжырыма тийип атат депчи. Жазсаңыз да болот, күндөлүк кылып алып да жазсаңыз болот. Өзүңүздүн сезимдериңизди да жазсаңыз, бул дагы сизге аябай жакшы жардам берет да. Эмнеге мен кыжырданып жатам, эмне менин бул деп анан ден соолугуңузга дагы аябай зыян экенин отуруп алып ой жүгүртсөңүз дагы жардам берет да. Мүмкүн ден соолугуңузду текшериш керек. Көп учурда гормон, мисалы үчүн щитовид, зоб богок безине дартка чалдыкканда дагы көп учурда адам мындай кыжырдуу болуп калат да. Ошол себептен дагы биз гормондорубузду да текшертип коюшубуз керек. Мүмкүн ден соолугубуз чың болбой атканда дагы биз кыжырданабыз. Же болбосо телевизордон, башка булактардан байкап көрүңүз. Телевизордон же болбосо башка булактардан көп учурда адам билбей эле карап телевизордун маңдайында отура берет, бирок карап көрсөң көп учурда телевизордон болобу, башка булактардан болобу көп терс кабарларды көп берет да. Адамдын бул сөзсүз түрдө психикасына таасир бербей койбойт. Анан ошол учурда дагы адам кантип бат-бат кыжырданып атканын өзү байкабай калат. Ошондуктан Айсел айтып кеткендей, өзүңүзгө жаккан нерселер менен алек болуңуз да. Мисалы үчүн өзүңүзгө жаккан эмне жагат? Спорт менен машыксаңыз дагы абдан жакшы да. Спорт менен машыкканда дагы ошол ичтеги кыжыр болобу, стресс болобу, депрессия болуп жүрсөңүз, ошол нерсенин баардыгы тер аркылуу чыгат. Спорт менен машыкканда спорт абдан маанилүү, абдан мындай пайдалуу нерсе деп айтып кетсек болот. Анан сизге жакпаган абалды, мисалы үчүн көп эле кыжырданып атсаңыз, анда мындай юморго да айлантып көрсөңүз болот да. Нурбек аты. Нурбек ошол учурда сиз мындай юморго айлантып, кыжырданган ордуна ошол нерсени юморго айлантып көрсөңүз, сиздин жашооңуз мындай кыйла жеңил болот да. Эгерде сиз ошол кыжырдануу менен эле алек болуп калып эле анан мен ушундаймын, мен көп кыжырданам деп десеңиз, анда сиз дагы да көп кыжырдана беришиңиз мүмкүн. Ошол себептен кыжырданып атканда жок, мен кыжырданбайм деген максат коюп, анализ жүргүзүп, эмне себептен мен кыжырданып атам, кыжырымды келтире турган факторлор кайсылар деп жазып алып, анан эмкиде мен ошого башка реакция кылып көрөм деп өзүңүз менен өзүңүз иштесеңиз, ал да кыйла аябай жардам берет. Анан кыжырдануу, ачуу бул мындай карап көрсөңүз, чын эле эч кандай бир жакшы нерсе алып келбейт. Кубанычты, сиздин кубанычыңызды, ден соолугуңузду бул мындай бузат да. Анан өкүнүчтүүсү, көп адамдар өздөрүнүн ачуусун, кыжырдануусун мындай актоого аракет кылышат да. Мындай жоопкерчиликти алуунун ордуна биз көп учурда актагандыктан биз ошол кыжырданууну улантып, ошол нерседен арыла албай эле жүрүшүбүз мүмкүн. Анан өзүңүздөн дагы сураңыз, эмне үчүн бул ачуулукка мындай алдырып атам деп анан күндөлүк жазсаңыз деп айтып кеттим, күндөлүк жазган дагы аябай жакшы да. Анан дагы бир суроо келиптир. Кыжырданганда ичибизден 10 жолу санашыбыз керекпи дейт. Ооба, туп-туура
Тынчтыкбек деген угарманыбыз экен. Чоң рахмат, бизге аябай жардам берип кеттиңиз. Сөзсүз түрдө 10 жолу санаш керек. Анткени жана Асель айтып кеткендей, кыжырданганда жүрөк бат-баттан иштейт да, бат-баттан согот да. Анан ошол бат-баттан соготканда дагы терең дем алганыңыз жакшы да. Ошол учурда дем жетишпей калат адамгачы. Кыжырданып атканда жүрөк бат-баттан согот атканда дем жетишпей калганда сиз терең дем алып туруп анан мынтип аябай мындай жакшылап бир дем алсаңыз, анан 10 жолу санасаңыз, бул өтө аябай жардам берет. Тынчтыкбек, чоң рахмат. Сиз башыңыздан өткөргөн нерсе окшойт. Жогоруда биз белгилей кетпедикпи? Баягы кыжырдануу оорунун белгиси болушу да толук мүмкүн деп, жанагы богок безинин оорулары, зоб деп коебуз го орусча. Эгер кыжырданууга мындай кыжырдана турган эч кандай себеп болбосо деле, жана жогоруда айта кеттик, баягы эмне кыжырданып атканын өзү билбеген учурдачы кыжырдана турган эч кандай деле себеп жок, бирок адам көп учурда ачууланып, кыжырданып, деги эле эч нерсеге ыраазы болбогон адам болуп атса, өзүнөн өзү ушул нерседен тажап атса, анда ошол зоб ооруларын, богок безинин ооруларын дарылаган эндокринологко көрүнүшү сөзсүз зарыл. Анткени бул организмдеги ар кандай терс өзгөрүүлөрдүн белгиси болуп эсептелет экен. Ардактуу угармандар, биздин угуп жаткан, ошо TikTok аркылуу дагы бизге жазып жаткан угармандарыбызга абдан чоң рахмат. Ден соолукка көңүл буруп көрөлү. Эгерде себеп жок эле кыжырданып атсак, анда анткени биздин өлкөбүз ушул йод жетишсиздиги өтө жогору болгон өлкө эмеспи? Бизде йод составында йод бар болгон азык түлүктөр өтө аз. Ошондуктан көп адамдар бул богок безинин оорусу менен жабыркашып келишет. Анан ашыкча кыжырданууга мына ушул богок бези себепкер болот экен. Эч себепсиз эле кыжырдана берүү анын ошол бездин функциясынын өтө жогору экендигинин, бул гипертиреоз деген оор экен, ошонун белгиси экен. Мындайда богок бези чоңоюп, өзүндөгү гормондорду ашыкча бөлүп чыгара баштайт дагы, кыскасы кыжырданууга алып келет. Андан бул маселени күнгөй тескейин эндокринолог дарыгерден кеңеш алуу аркылуу түшүнө аласыз, ардактуу угарман. Кыжырдануу андан сырткары, богок безинин ооруларынан сырткары башка да оорулардын себепчиси болушу мүмкүн экен. Боор оорулары, Альцгеймер оорусу, кант диабети, анан инсульттан кийинки кайра калыбына келүү процесси. Ошо инсульт оорусуна кабылган, инсульт болуп калган адамдардан ушул нерсени көп байкага болот. Алар мурдагыдай кыймылдай албай калганына, мурдагыдай өзү каалаган нерсени кыла албай калганына, оюн толук билдире албай калганына, ар кандай деңгээлде болот эмеспи бул инсульт оорусунун стадияларычы, баягы даражалары. Анан ушул инсульттан кийинки калыбына келүү процесси учурунда дагы кыжырдануу болот экен да. Ошондуктан ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Эгерде инсульт оорусуна чалдыккан адам жакын адамыбыз болсо, ал кыжырданып жатса, анда ага таарынбаганга, ага мүмкүн болушунча жардам бергенге, анын абалына көңүл бурганга, түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Андан сырткары организмдин жана сиз айтып кеткен эстрогендерге жана прогестерон гормонуна өтө сезгичтиги дагы бул кыжырдануунун себепчиси экен. Анан кийин эң негизгиси витаминдер менен микроэлементтердин жетишсиздиги. Азыркы учурда тамак аш жөнүндөгү мындай сабаттуулук жоюла баштады, көбүбүз эле интернет аркылуу же болбосо эмнени жеш керек, эмнени жебеш керек, кайсылар пайдалуу, кайсылар зыяндуу деген нерсени түшүнүп калдык дегендей. Бирок ошол витаминдер менен микроэлементтердин жетишсиздиги дагы ушул кыжырдануунун бирден бир себептери болушу мүмкүн экен. Кыжырдануу токтотуу үчүн кандай элементтер зарыл? Ошол эмне болгон витаминдер, эмне болгон микроэлементтер адамга зарыл? Ошо кыжырдануу менен күрөшүүдө, кандай элементтин болбосун жетишсиздиги негизи ден соолукка дагы, маанайга дагы терс таасирин тийгизет. Бул жерден мен белгилей кетким келип атат, магний деп аталган элементке көңүл бура кетсек. Магний жетишсиздигинен адамдын ыйлагысы келип, кайгырып, жогоруда ушул биз айтып аткан, берүүбүздүн алкагында айтып аткан кыжырдануу, көңүлү чөгүү белгилери мына ушул магнийдин жетишсиздигинен болот экен. Дарыгерлер аны магнийди В6 витамини менен кошо жазып беришет. Мен уулумду төрөө алдында больницада жатканда ушул дарыгер мага магне В6 деген дары жазып берген да, атайын ушул
организмге жетишсиз болуп жаткан витамин менен камсыз болуу үчүн. Бул витамин дагы нерв системасынын иштешин жөнгө салат экен. Бирок сөзсүз эле азыр барып ала коюп эмес, сөзсүз түрдө дарыгерге көрүнүп, анан анализдерди берип, кыскасы ушул организмди керектүү элементтер менен, керектүү витаминдер, микроэлементтер менен толтуруу, эмне жетишпей жатса ошону жеп, бул дагы жакшы жардам берет экен. Ошол эле элементтер уйкуга жакшы таасир этет экен, В6 витамини, магний. Ошондуктан дарыканадан уйкунун дарысын сатып алууга шашылбаш керек. Уйкум качып атат деп эле барып, снотворный уйкуну келтирүүчү дары бериңизчи депчи. Себеби анын үстүнө кээ бир препараттар баягы уйкунун фазасын бузуп коюшу мүмкүн экен да. Ал жөн эле баягы уйкуну келтирет. А бирок натыйжа баягы себептери эмне себептен адамдын уйкусу качып атат, бул аныкталбагандыктан терскерисинче зыян алып келиши мүмкүн экен. Андан көрөк адис менен кеңешиңиз. Эгерде уйкуңуз качып атса, анда адис менен кеңешиңиз. Алар курамында жогоруда биз белгилей кеткен магний жана В6 витамини бар дарыларды сизге жазып беришет. Анан уйкусуздук менен күрөшүүгө бул нерсе жардам берет. Андан сырткары жан дүйнө тынчтыгы үчүн, башкача айтканда кыжырдануудан арылуу үчүн дагы кандай кеңештер бар болду экен деп жаткан угармандар бар болсо, күн тартибин сөзсүз сактоо. Жана сиз эрте айта кетпедиңизби берүүнүн башында, жарыкты толук өчүрүп уктоо депчи. Баягы терезеден айдын жарыгы түшүп турат го, кээде лампочканын жарыгы, кошуна бөлмөдөн лампочканын жарыгы тийип турат. Бул кээ бирөөлөр баягы өтө караңгылыкта уктай алышпай күйгүзүп коюшат го. Же болбосо айдын жарыгы түшүп, ай жарык болуп турган учурда терезени ачып коюшат дегендей. Бирок ошо толук караңгылыкта гана жана мелатонин гормону жетишерлик санда бөлүнүп чыгат экен. Толук караңгылыкта уктаганда. Бул гормон серотонин деп аталган, кубаныч гормону дедиңиз го, бакыт гормону. Ошонун пайда болушуна алып келет экен. Баягы көз жумулуу турганда, кечинде мен ушул берүүгө даярданып жатып текшерип көрдүм да. Жөн эле көз жумулуп, баягы үйдө жарык күйүп турса, көзүңдү жумуп турсаң, ооба караңгы болуп калат, бирок баары бир жарык түшөт экен да көзгөчү. Анан алаканың менен көздү басканда, ошондо даана капкараңгы болот го. Мына ошондо баягы көз жумулуп турса деле жарык түшсө, мисалы үчүн көзүңдү жумуп уктап атам деп ойлойсуң да, бирок кошуна бөлмөдөн жарык түшсө же айдын жарыгы түшсө, мына ошол мелатониндин өлчөмү азаят экен. Бүгүнкү күндө карасаң балдардын баардыгы караңгы кирип калса укташ керек убакыт, бирок карасаң 3-4кө чейин сотка кармап сериал көрүп отургандар. Анан албетте ошол гормон аз бөлүнүп чыккандыктан, жана мелатонин гормону аз бөлүнүп чыккандыктан, сөзсүз түрдө серотонин гормону да аз бөлүнүп чыгат дагы. Анан сөзсүз түрдө кийин түшүнбөйсүң, эмне үчүн мен кыжырданып атам деп, ошо бат кыжырданып берген бирден бир себеби да ошол да. Бизге суроо келген экен. Мен спирт ичимдигине көз каранды болуп баратам. Кантип күрөшөм? Өзүм спорт менен машыкчумун дейт Талгат. Спирт ичимдигине көз каранды болуп бараткан адам экен да. Кандай кеңеш берет элең? Спирт ичимдиги деген негизи канча бир 100 грамм ичсең деле бул спирт ичимдиктери деген бул нерв клеткаларын өлтүрөт да. А нерв клеткалары өлгөн сайын, улам өлгөн сайын ал адам ошол нерсеге көз каранды болуп калат да. Ошо спирт ичимдикечи. Анан мен ойлойм, атайын бизде реабилитационный мындай центрлер бар, борборлор бар, ошол жака да кайрылып көрсө болот. Бирок эгерде эркиңиз күчтүү болсо, жок мен ичпейм деп мындай аябай мындай көз каранды болуп кала электе, мен ойлойм азыр деле эгерде эркиңиз жетсе, мен өзүм таштайм деп ошол спирт ичимдиктери жөнүндө, анын зыяндуулугу жөнүндө көбүрөөк маалымат алып, өзүңүз жардам берип кетсеңиз, мен ойлойм, мүмкүн сиз токтотуп коесуз деп. Кыргыздын түбүнө жете турган жаман нерсе ичкилик деп айтып келет да. Жана жазылып мындай бир сүрөттөрдө бар го, бутылканын ичине адам кирип кеткен, чыга албай калган. Ошондой эле болуп калат да негизичи. Бул адамдын түбүнө жете турган нерсе. Бул эч кандай мындай мен бир аз ичип коем, мен аз эле ичем деген сыяктуу нерсе болбойт. Көз каранды болуп баратам деп сиз өзүңүз туура байкап атыптырсыз. Бул сиздин кемчилигиңиз эмес, тескерисинче артыкчылыгыңыз. Сиз ушуну сезип атканыңыз бул өтө жакшы, Талгат. Анткени кээ бир адамдар мен ичпейм, мен аз эле ичем. Өзүм бутунан тура албай мас болуп турса да, жок мен ичкен жокмун. Мен аз эле ичем, аз эле ичтим деп таанышат. Сиз болсо ушул нерсени мойнуңузга алып жатасыз. Демек бул арылууга болгон биринчи кадам деп айтсак болот. Сиздин эркиңиз күчтүү адам экенсиз.
жок, мен эч качан көз каранды болбойм, зависимый болбоймун, мен ушул нерсени жеңип чыгам деп аракет кылыңыз. Анткени өзүңүзгө сиз өзүңүз гана жардам бере аласыз деп айткыңыз келет. Сиз 15%га аракет кылып, уже мындай жеңиштин мындай бир кадамдарын жасап атып турсуз да, анан сиз өзүңүзгө чын эле өзүңүз гана жардам бере аласыз. Ошол маалыматтарды окуңуз, ошол кандай зыян экенин ошол жөнүндө ойлонуңуз, көп анализ жүргүзүңүз дагы, анан сиздин эркиңиз күчтүү, мен ишенем сизге. Сиз токтотуп кое алыш бул сиздин колуңузда. Анткени бул эч ким сизге жардам бере албайт. Бул нерседе өзүңүзгө гана. Эгер сиз келечегиңизди ойлосоңуз, келечекте алдыда дагы, сиз канча жашта экениңизди билбейм, бирок алдыда дагы жакшы күндөр бар. Сиз үчүн, ден соолугуңуз үчүн спорт менен машыксаңыз, мындан ары дагы машыгып, жакшы күндөргө умтулуш керек. Эмне үчүн адам артты көздөй кетиш керек? Эч качан артты көздөй кетпеш керек. Ал ооруп аткан адам дагы жок, мен айыгам деп умтулуш керек. Кандайдыр бир жамандыкка учураган адам эми мындан ары болбойт, мен аракет кылам, жакшы болгонго аракет кылам деп умтулуш керек. Спорт менен машыкчы турбайбы? Кайра спорт менен машыкса, бул өтө жакшы жардам. Өтө жакшы жардам. Анан биз баалайбыз Талгат, сиздин ушул аракетиңизди бизге жазган, ушул мойнуңузга алып, чын эле Айсель айткандай, бул өтө жакшы мындай сапат деп айтсак болот, ооба. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат, бирок айта кетүүчү дагы бир нерсе, көбүрөөк кыймыл. Көбүрөөк кыймылдоо жана серотониндин бакыт гормонунун деңгээлин жогорулатат экен. Машыгууга барып келгенден кийин кандайдыр бир шыктануу, кубаныч болуп калат го адамда, сейилдеп келгенден кийин же машыгууга барып келгенден кийин. Талгат, биздин угарманыбыз Талгатка дагы бир жолу айта кетели, сиз ошо спорт менен машыккан күндөрүңүздү эстеп көрүңүз. Сизге бул нерсе кубаныч тартуулачу беле, шыктануу тартуулачу беле, кандайдыр бир мындай өзүңүздү жеңил сезип, бир жакшы иштерди кылууга даяр болуп, бир мындай ичиңизде шыктануу болуп, кубаныч болуп, бир бийиктиктерге жетериңизге ишенип калган учурларыңыз болсо керек. Ошондуктан бул көбүрөөк кыймылга, көбүрөөк ошол спорт менен дагы машыгууга аракет кылыңыз. Ошондо күнүмдүк көйгөйлөр, сизди ошол ичкиликке тартып аткан нерселердин баары маанисин жоготот, андай деле кереги жок болуп калат. Оор сезилбей, баягы жеңил сезилип калат. Ал тургай чарчаганыңыз дагы, ошол машыгып чарчаганыңыз, жумуш жасап чарчаганыңыз сиз үчүн жагымдуу болуп калат. Ошондуктан убакыт барында эртерээк бул нерседен арылыңыз. Эмне себептен ичип атканын дагы мындай анализ жүргүзүп байкап көрсө болот алда. Эмне себептен кыжырдана берериңиздин себебин билбей туруп, кыжырданууну басам деп жанагы тынчтандыруучу дарыларды да иче берүүдөн сак болуш керек, успокоительный деп коебуз го. Эгер кыжырдануу сизди дайыма коштоп жүргөн бир белгиге айланып калган болсо, дарыгерден жана психологдон кеңеш сураңыз. Эмне себеп болуп жатканын канчалык бат түшүнсөңүз, ошончолук көйгөйдү эрте чечесиз деп айткым келет. Ден соолугуңуз дагы азыраак зыян тартат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ардактуу угармандар, биз сиздер менен коштошууга аргасызбыз. Рахмат бизге жазган угармандар үчүн, ошо өздөрүңүз үчүн маанилүү болгон суроолор менен бизге дайыма байланышка чыгып, кат кабар жөнөтүп туруңуздар. Биз болсо сиздер үчүн кызмат кылууга, сиздердин суроолоруңузга мүмкүн болушунча жооп алып берүүгө ар убакта даярбыз. Биз болсо сиздер менен туура бир жума убакытка коштошобуз. Келерки шейшембиден кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар демекчибиз. Бүгүн сиздерге мен, журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова кызмат кылдык. Ошондой эле режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова кызмат кылды. Эмесе келерки уктурууга чейин амандыкта болуңуздар. Ар дайым ден соолугуңуздар чын болсун, оорубаңыздар. Эмки уктуруудан үн алышканча саламатта калыңыздар.